же аяк түшүп кетет да негизичи. Же аякка түшүшү мүмкүн, же бул жакка кулап калышы мүмкүн. Ошон үчүн уракыйла кирип алганбыз. Азыр Төрөдө жашап атасыздар да, кантип кыштан чыгасыздар? Бияк суукпу? Билбейм. Ош шаарынын Ахмедов көчөсүндө жалгыз бой эне 2 баласы менен күн кечирет. 25 жаштагы аялдын жашоо шарты катаал, анткени турак жайы кулап түшүү коркунучунда. Мындан 57 жыл мурун тургузулган үйдүн дубалдары көчүп тамы түшөйүн деп калган. Жамгыр көп жааган малда суу өтүп дубалдар урап түшүүдө. Мындайда Гүлчехра Исламова кыштан кантип чыгам деп санаага батты. Азыр мен иштейн десем 2 жашта кызым бар. Аны садикке киргизиш үчүн акча керек эже. Менде андай акча жок. Баары акчага таштап атат. Эмне үчүн садиктер киргизип атканда 5 миңден акча сурап атат. Аны эмне кылышат? Ушу закондо барбы эже? 3 бөлмөлүү үйдүн экөөндө жашоого өтө кооптуу. Коркунуч азыраак деп жашап жатышкан кире бериш бөлмө деле жарытарлык эмес. Дубалдары тешилип, урап түшүү ыктымалы жогору. Ананда суук күндөрү жыртык жерлерден шамал арылдап, жашоого ыңгайсыз. Жаңы үй салганга Гүлчехра айымдын мүмкүнчүлүгү жок. Балдары кичине болгон үчүн иштебейт. Улуу менен кызынын туулгандыгы тууралуу документтери жок болгондуктан жөлөк пул да ала албай келет. Буга чейин үйүбүздүн документи негизи биз атыбызда эместиги үчүн эч кимге кайрылган эмеспиз эже. Документтер жаңыласа болобу? Жаңыласа болот, бирок буга акча кетет эже. Андай акча жок, өзү балдарым усагын араңбай кара казаныбызды кайнатып эле отурабыз. Азыр кооптуу делеген турак жайдын документтери да жок. Үйү камсыздандыруудан өтпөгөнү үчүн мамлекеттен жардам болбойт. Ош мэриясы тарабынан да үй тургузууга көмөк көрсөтүлбөйт. Социалдык абалын эске алуу менен азыраак өлчөмдө гана каржы ажыратылат. Ал үчүн тиешелүү документтери толук кандуу болуп, арыз жазышы керек. Анан чоң атам атында калып кеткен. Андан кийин атам чоң апам өтүп кетти. Андан кийин атам өтүп кетти. Азыр братышкам 18 жашка кирип, паспорт алган, бирок пропискага тура элек. Пропискага туруш үчүн домовойубузду жаңыдан кылыш керек экен. Ага үйдүн кызыл китептери дейт, андайлары жок. 2016 жылдын 1 ноябрынан баштап жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынан, өкмөт тарабынан эч кандай жардам берилбейт. Жерлерде түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн, атайын буйруктар чыккан, буйруктун негизинде комиссиялар түзүлгөн. Комиссиянын негизинде бүт шаардын аймагында турак жайларын камсыздандырылсын милдеттүү деп түшүндүрүлгөн. Азыркы тапта Гүлчехра Исламова балдары менен турмуштун оор сыноосунда күн кечирүүдө. Кыштын келишине болсо аз гана күндөр калды. Эми кайда барып, баш калкаларын билбей башы катып турат. Аянычтуу абалда турган жалгыз бой энеге жардам берүүнү каалагандар болсо көмөк күтөт. Жардам берүүнү каалагандар төмөндөгү номерлерге кайрылсаңыздар болот. Асель Бусурмангул кызы, Нурсултан Абдикарим уулу, Ынтымак.